Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ушу менен азыр 20 жылдан ашык энелерди окутуп келатабыз. Ал программада. Эми энелер эмне үчүн энелер мектеби деген сурооңузга жооп берейин. Мага ушул сурооду Бишкекте, Ысык көлдө, Нарында чакырышат. Жалал Абадта, Ошто дайым суроо берет. Эмне үчүн энелер мектеби деп. Алгач эме кылдым, анан тамаша менен жооп бердим. Көрсө үй бүлөдө бардык нерсе албетте ата баш болот, бирок чечүүчү эне экен да, балдар энеден алат экен. Анан ошо эгерде энелер жакшы тарбия алып, таалим билимдүү болсо, адептүү, имандуу болсо, балага ошол түздөн түз өтөт экен да. Ошол үчүн биз бул эмени энелер мектеби деп атадык. Азыр ал эне мектебин окуп бүткөндөрдүн балдары медакадемияны бүтүп, врач, главврач, зам главврач, педиатр, терапевт болуп иштеп атат. Бая ага чейин биздин билим сапатыбыз начар эди. Эне мектебин ачып, эне мектебини окуткандан кийин пропорционально симметрикалык түздөн түз балдардын билим сапаты диаграммада көтөрүлдү да. Буга өтө чоң маани берип, анан ошо азыркы күндө анан программаны жазыш аздык кылат экен. Ошо энелер үчүн анан кийин ушу китепти жаздым. Бул китептин аты ата-энелер сиздер үчүн. Бул 0 жаштан бала бойго бүткөндөн баштап 18-20 жашка чейин баланы тарбиялоо, азыктандыруу, ден соолугу, билим берүү, билимге кызыктыруу.